Ура! Кыргыз эли, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, Берембек байкелердин сысма поезд да коюлуп бүттү. Өткөндө эле айтып кеткендей, ошол сысма поезд бүткөндөн кийин сиздерге рум-тур кылам дегем. Жүрүңүздөр үйгө кирип, рум-тур көргөзөйүн. Киргенде эле ушундай прихожий, сонун кенен. Анан мындай киргенде эле азыркы заманбап стилдеги зал жана холл, зал катары дагы, холл катары дагы колдонсо болот. Оңго кайрылганда эле кухня, баардыгы стандарт менен жасалып жатат, айнек, эшик баардыгы тең. Андан кийин мындайынан киргенде санузел, бул жерде баардыгы бар. Санузел. Анан мындайынан балдардын бөлмөсү, детский комната. Кайра эле мындайынан бет маңдайында Берембек байкелердин тоочу бөлмөсү, спальный. Мына ушундай. Ал эми бул жери топка, топканын эшиги сырттан. Мына ушундай сонун тамга айланды. Топкасын дагы сыртынан көргөзө кетсем, балдарым менен жүрөм, дайымкыдай. Мына мындайынан чыккандан кийин бул көчө жак бети. Жана артында ушундай топкасы бар. Топка. Мына сонун болуп бүтүп калды, караңыздарчы. Зыңкыйган там болду да. Сонун көрүнүп. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдан гана тийсе ар бир жанга. Кур дүйнөгө берилип байлан. Рум-тур көргөзө кетсем, мына киргенде эле ушундай прихожий, сонун кенен. Анан мындай киргенде эле азыркы заманбап стилдеги зал жана холл, зал катары дагы, холл катары дагы колдонсо болот. Оңго кайрылганда эле кухня, ушундай сонун. Баардыгы стандарт менен жасалып жатат, айнек, эшик баардыгы тең. Андан кийин мындайынан киргенде санузел, бул жерде баардыгы бар. Санузел. Анан мындайынан балдардын бөлмөсү, детский комната. Кайра эле мындайынан бет маңдайында Берембек байкелердин уктоочу бөлмөсү, спальный. Мына ушундай. Ал эми бул жери топка, топканын эшиги сырттан. Мына ушундай сонун тамга айланды. Топкасын дагы сыртынан көргөзө кетсем, балдарым менен жүрөм, дайымкыдай. Мына мындайынан чыккандан кийин бул көчө жак бети. Жана артында ушундай топкасы бар. Топка. Ушундай сонун болуп бүтүп калды.